Исмаил Борончиев Совет доорунда чыгармачылыкка терең кирип, төкмөлүк өнөр менен жазма поэзияны айкалыштыра алган акын. Ал 1910-жылы Чүй өрөөнүндөгү Алчалуу айылында Кеде дыйканын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Балалыгы жана жаштыгы ошол кездеги жакыр шартта өткөнү менен элдик ырлары менен чоңуюп, ырчылыкка эрте аралашкан. Борончиевдин чыгармачылык жолу 1930-жылдарга чейин эле эл арасында белгилүү боло баштаган. Репертуары кенен болбосо да, акын табигый төгүп ырдоо жөндөмү аны айырмалап турган. Бул таланттын көргөндөрдүн баалоосу менен 1936-жылы Кыргыз мамлекеттик филармониясына кабыл алынган. Айтыш өнөрүндө Исмаил Борончиев өзгөчө орунду ээлейт. Айрыкча белгилүү ырчы Токтоналы Шабданбаев менен көп жылдар бою айтышып жүрүп, жаңы доордогу айтыш өнөрүнө терең салым кошот. Анын айтыштарында юмор, эркин ой жүгүртүү, чыгармачылык импровизация басымдуулук кылат. Бул анын чыныгы төкмө ырчы экенин далилдеген өзгөчөлүк. Исмаил Борончиев чыгармачылыкта төкмөлүк менен жазма поэзияны айкалыштыра билген. Совет доорунун идеологиясына ылайык көпчүлүк акындар партияны, Ленинди мактап ырдоого мажбур болушса, Исмаил өзүнүн салттуу ырчылык стилин сактоого аракет кылган. Чогулушту көргөндө чоюлбай тилиң сайрасын, топтошуп турат көпчүлүк, толкучу током кайдасың, эмеле качан көрүшөт эки эли тилдин пайдасын. Үйүндө турбуз биле алдың, улуусуң токо тил алдың, убадан башыңа такайм, током ушуну менен бир алгын. Мына айылыңда турбуз биле алдың, кулактуу током тил алгын, айыктырат башыңды, алдагы менен бир алгын. Ал эми акын Алымкул Үсөнбаевдин дүйнөдөн кайтканына кошо кырын ырдайт. Ырда элдик кошоктун салты сакталып, улуу инсанды акыркы сапарга узатуудагы элдин кайгысы, ыза муңу, жүрөк толкудуу менен берилет. Исмаил Борончиев бул ырда кыргыз поэзиясын кошок жанрын бийик деңгээлге көтөргөн. Кош Алымкул дүйнөдө өлүм деген бар экен, аласасы келгенде абыдан алды тар экен. Алыбыз жетпейт ажалга, айрылдык сизден алыкем. Табигат берген күч менен таалайлуу өсүп өндүңүз, убактылуу өмүрдөн учу кыйрын көрдүңүз, ала тоонун байлыгын ырдап жүрүп көрдүңүз, арасында чалкалап, жыргап жүрүп көрдүңүз, ар бурчуна советтин барып жүрүп көрдүңүз, албан түрлүү сыйлыкты алып жүрүп көрдүңүз, ак шумкардай булутта айланып жүрүп көрдүңүз, ар шайлоодо депутат шайланып жүрүп көрдүңүз. Ажалга айла жок экен, амалсыздан көндүңүз, аягы талас, башы чүй, эл чогулду сиз үчүн. Эзилип ичи кайгыда, эмгеги сиңген киши үчүн, ыйласак укпайт ушум ажал, ыраазы бол биз үчүн. Исмаил Борончиев 20-кылымдын орто ченинде жашаган белгилүү кыргыз эл ырчысы. Анын чыгармалары бүгүнкү күндө кыргыз маданиятынын баалуу мурастарынын катарында. Төкмөлүк өнөрдү таза сактап, элге жакын обондуу ырларды калтырган улуу ырчы 1986-жылы дүйнөдөн кайткан.